Депутаттар Ташиев, Шайырбек, Мамасадыков, Замирбек эң керек мыкты жана учурдун талабына үндөш мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюшту. Элдин пикирин угуп, эске алуу жаатындагы жигери өтө жакшы болду. Эмдигиче көксөнү көтөргөн, көкүрөктөн чыкпаган көкөтөйдүн ашын берген кыргыздарга 3-лүккө, 7-ликке, 40-ына ашына тыюу салынат деген берене коомду бир топ бушайманга салды. 3-лүк, 7-лик дээрлик өткөрүлбөй эле үй бүлөдө Куран окулуп калды. Маркумдун 40-дагы, ашындагы уялаш туугандар менен үй бүлөнүн алкагында жыт чыгарып, майда жандык чалып өткөрүш керек. Таптакыр эле мыйзам менен тыюу салууга каршымын. Ал эми сөөк ээлеринин каражаты ашып ташып жатса, ошол эле көрүстөнгө барчу таман таш жолдорду салышсын, чет чыргасын ирээттеп, көрктөндүрүү иштерине жумшашса сообу эселенип тиет эле да. Сунушталган чектөөлөрдү эске алып, Шайырбек, Ташиев менен Мамасадыков Замирбектин сунуш кылган мыйзам долбоорун толугу менен колдоого алалы. Эске салсак, жогорку кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев жана Замирбек Мамасадыков той аш өткөрүүдө ысырапкорчулукка чек коюуну демилгелеп, алар даярдаган мыйзам долбоору 27 январда коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык маркумду акыркы сапарга узатууга келген кишилердин саны чектелбейт, бирок мал союлбайт. 3 күндөн кийин гана маркумду эскерүү иш-чарасы же Куран окутуу 1 жылкы же бойдо мал союу менен өткөрүлүшүнө уруксаат берилет. Ошондой эле маркумдун зыйнатына 3-лүк, 7-лик, 40-лык жана жылдык өткөрүүгө тыюу салынат.